Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып аку саатымды баштадым. 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүп коюңузду суранам. Анткени 10 гана мүнөттө өзүңүзгө керектүү сонун маалыматтарды аласыз деп кепилдик берем. Таң атты, туруңуз деп айгай саат чырылдаганда көзүбүз умаштай ачылат дагы бат эле таң атып кеттиби десе керек же болбосо кимдир бирөөнүн корозу кыйкырат дагы таң аткан турат деп анан ойгонушат. Кимдир бирөө болсо бул ритм өзү эле иштелип чыккандагы биологиялык эртең менен өзү эле көзүн умаштай көзүн ачып уйкусу канып туруп кетет. Ар кандай адамдар барбыз мен болсо көбүнчө айгай саат иштегенден кийин гана турам. Анан дем алыш күндөрдө айгай саат иштетпей эле эрте туруп аласың да, көнгөн адат боюнча. Мындай нерсе баарында кездешсе керек. Эмне үчүн бул жөнүндө сөз кылып атам? Анткени бүгүн эмне үчүн эрте жатыш керек деген теманын терегинде сөз кылалы деп турабыз. Биз мурунку подкастта уйку жөнүндө сөз кылганбыз, канчалык маанилүү. Эгерде сизге кызык болсо издеп таап угуп коюңуз. Бүгүн болсо эмне үчүн эрте жатып эрте туруш керек? Ошол жөнүндө сөз кылалычы. Кечинде канчада жатасыз? Эртең менен канчада турасыз? Көбүнчө биз буга маани бербейбиз. Мисалы, эртең кечинде 12-де жаттым, же 1-де жаттым. Эртең менен жумушка барам, 6-да турдум деп калабыз. Анан күндүз кечке ойкум канбай калтыр, кече кеч жаттым эле дейбиз. Бирок достор, маани бериш керек. Биз маани бере баштаганда жашообузду, уйкубуздун ритмин өзгөртөбүз. Анткени мунун көп артыкчылыгы бар. Эгерде сиз эрте жатып эрте турсаңыз, өзүңүздү жакшы сезесиз да, туурабы? Анткени биринчиден эртең менен эрте туруунун өзү эле адамга энергия берип, күчкө толтурат. Эрте жатып эрте турган адамдар туура тамактанганга ынталуу келишет, ошондуктан аларда энергия көп. Алар чанда гана оорушат жана депрессияга аз түшүшөт. Биринчиден. Экинчиден, эрте турганда эмне болот? Мен белгилүү бир изилдөөлөрдү айта кетейин. Акыркы изилдөөлөр Бенджамин Франклиндин эрте жатып эрте турган ден соолук, байлык жана акыл табат деп айткан акылман сөздөрүн далилдешкен. Андан тышкары кыргыз элинде сонун айтылат, эрте тургандын ырысы толуптур деп. Эрте турган эркектин бир иши артык, эрте турган аялдын бир иши артык дейт. Мынакей ушул сыяктуу эрте турган аялдын бир иши артык дейт агыраагы. Дал ушул сыяктуу эрте туруу жөнүндө канча деген акыл сөздөр бар. Чын эле эрте турсаң, анда ден соолугуң бекемделет. Мындай адаты бар адамдардын жүрөк кан тамыр, кант диабети сыяктуу ооруларга аз чалдыгышат экен. Элестетип көрүңүз. Эгерде кеч жатсаңызчы, кеч турсаңызчы, кеч жаткан канчалык ыңгайлуу болбосун, бирок жапалак үкүнүкү сыяктуу жашоо образы организмди абдан чоң зыянга учуратып коет. Жапалак үкү бул түнкүсүн үзүрлүү болот, Жок, бирок андай эмес. Түнкүсүн 2 эле саат уктаган адам эртеси күнү жумушта кантип өндүрүмдүү болот? Албетте ал кечке шалдырайт. Ошондуктан түшкө чейин шалдырап, улам кофе ичип, уйкум канбай калды, кыйналып атам деп бара калып жата калып аткан адам кантип өндүрүмдүү иштейт? Демек, биз өзүбүзгө келгенче эле түш ооп кетет, жумушубуз аз бүтөт. Ошондуктан достор, эрте туруу, эрте жатуу жашоонун тартиби боло турган болсо, бул абдан жакшы. Ал үчүн саат 9-да жатыңыз, 9:30-10-га жакын уктап каласыз. Бир аз убакыттан кийин жаңы режимге көнөсүз, сөзсүз түрдө. Ошондуктан эртерээк жатканды, эртерээк турганды өзүңүзгө адат кылып алсаңыз, бул дагы абдан маанилүү. Ыйык жазууда Сулайман аттуу пайгамбар илгери эле айткан, бул баардыгынын өз убактысы бар дейт да. Баарынын күндүн чыга турган маалы бар, бата турган маалы бар, өлө турган убакыт бар, төрөлө турган убакыт бар дейт да. Баардыгынын өз убактысы бар. Жер үстүндө жаңы эч нерсе жок дейт да. Баары кайталанып атат. Баарынын өз учуру бар дейт. Анысы кандай достор? Көрсө уктагандын дагы, эртең менен тургандын дагы өз мөөнөтү, өз учуру бар экен. Эгерде ошол өз учурун сактай турган болсоңуз, сөзсүз түрдө организм сизге ыраазычылыгын айтат. Түн бул уйку берилиш үчүн. Уйку үчүн берилген да. Көп учурда 8 саат укташ керек деген кеңештерди угабыз го. Бирок мындай кеңешти саламаттык сактоо боюнча уюмдар дагы канча жылдан бери айтып келишет. Эрте жатыш керек деп. Ушул подкастта мен сөзсүз түрдө бул нерсени айта кетким келип атат. Чала уктасак эмне болот? Чала уктаганда кандай жаңылык болот? Биз эмне кыла алабыз? Уйкунун жетишсиздиги бир катар илдеттерге алып келет экен да достор. Чала уктасаңыз, кеч жатып, кеч турсаңыз же тескерисинче. 5 миллиондой киши катышкан 153 иликтөөнүн тыянагы көрсөткөндөй, чала уйку диабетке, кан басымынын көтөрүлүшүнө, жүрөк кан тамыр системасындагы илдеттерге жана ашыкча салмакка алып келген. Эгерде уйкуңуз кыска болуп калса, чала болуп калса, анда когнитивдик функцияга жана маанайга терс таасир берет. Бул деменцияга байланышы бар.
Ошондой эле иммундук система аксайт, сасык тумоого кабылуу коркунучу жогорулайт. Элестетиңиз. Эмдүү алган болсоңуз анын эффективдүүлүгү төмөндөйт, уйку начар болгондуктан. Жүрөк кан тамыр илдеттерине себеп болот. Кандагы глюкозанын көзөмөлүнө таасири сөзсүз тиет жана кант диабетинин экинчи түрүнө кабылуу коркунучу жогорулайт. Анан сөзсүз түрдө кошумча салмак кошууга дагы бул түрткү берет. Уйкунун негизи өзүнүн фазалары бар эмеспи? Бул жөнүндө уксаңыз керек. Уйку алдында биринчи цикл бул уйку алдындагы, экинчи баскыч жеңил уйку. Бул учурда биз бат эле ойгонуп кетебиз, чочуп кетесиң. Анан тез уйку фазасынын 4-чү баскычы, 3-чү баскычы бар. 3-чү баскычы болсо терең уйку. Бул учурда адам уктайт, эс алат. Тагыраак айтканда ушул 3-чү баскычка чейин биз саат 9-да жатып калышыбыз керек. Анан 4-чү баскыч бул тез уйку, таңгамал, көзүң илинип кетет, кайра чочуп ойгонуп кетесиң. Бул ушул учур. Терең уйкудан бир нече минуттан кийин биз кайра эле экинчи баскычка кайтып келебиз. Ошондуктан терең уйку кыска эле мөөнөткө созулат. Бул саат 2-3 туш келгени жакшы экен. Эгерде ошого чейин жанагы айтылган уйкунун фазаларын басып өтсөңүз, анда азаматсыз. Анан смен деп иштегендер бар эмеспи? Вахталап смен деп иштегендер бар, түнкүсүн иштегендер бар. Алар кандай болот? Нөөмөттө туруп иштеген кишилердин уйкусу бузулуп, ооруга көп чалдыгат экен, достор. Анткени көйгөйлөрдүн негизи ушул нөөмөттө туура эмес уйкуда эс алгандыгында. Иликтөөчүлөр нөөмөт менен иштегендер өтө аз жана туура эмес убакытка укташарын аныкташкан. Бул болсо ашыкча салмакка жана диабеттин көбөйүшүнө алып келе турган коркунучу абдан зор. Анан окумуштуулар жөн гана эмес, муну далилдешкен. Бул топтогу кишилер стандарт иш графиги менен иштегендерге караганда өнөкөт илдеттер менен көбүрөөк жабыркашат деп эсептешкен. Статистикалык маалыматтарга карай турган болсок, экинчи нөөмөттө иштегендер, түнкүсүн иштегендер оорусуна байланыштуу жумуштан көп калып каларын дагы далилдеп чыгышкан. Бул жерде акыл эмгеги менен жана физикалык жумуш кылгандар ортосунда дагы айырма бар. Чала уйку көп жагынан бир ордунда олтуруп иштегендерде көбүрөөк таасир берет. Мына сага достор, ошондуктан биз кандай уктайбыз, кандай жумушта иштейбиз, мына бул жөнүндө дагы сөз кылганыбыз жакшы. Массалык маалымат каражаттарындагы кабарларга эгерде көз жүгүртсөк, анда азыркы учурда бизде уйкусуздуктун эпидемиясы каптап жаткандай. Чын элечи уйкусуздук аябай көп. Ашыкча салмактуулук, анан уйкусуздук. 15 өлкөдөн келген иликтөөлөр күлкүлүү сүрөттөлүштү берет. 6 өлкөдөн окумуштуулар уйкунун узактыгы төмөндөгөнүн катташкан, ал эми 7 өлкөдө тескерисинче уйку учуру жогорулап кеткен. Соңку учурда уйкунун узактыгында кадыресе өзгөрүүлөр болгонундагы көбөлөгөн маалыматтар бар. Уйку көйгөйү жынысына жана жаш курагына дагы байланыштуу болот экен. Элестетиңиз, мисалы Британиядагы 2000 киши катышкан иликтөөнүн жүрүшүндө кайсыл куракта болбосун аялдар эркектерге караганда чала уйку менен көп жабыркашары далилденген. Бул көбүрөөк балалуу болгон учурларга туш келсе керек дейт. Анан албетте кофеин жана алкоголь дагы уйкунун сапатына терс таасирин берерин сөзсүз түрдө белгилей кетиш керек. Мына достор, ушундай бизде өспүрүмдөр болсо кеминде 10 саат укташы керек деп айтабыз го. Бирок тилекке каршы азыркы учурда өспүрүмдөрдө ушул гаджет деген балекет болгондуктан 12-1ге чейин чукулайт. Анан эртең менен окууга тура албай кыйналышат. Ошондуктан жатар алдында балаңыз гаджеттерди чукуган жокпу, интернеттер өчүкпү, баарын бир сыйра текшерип коюңуз. Бул балаңыздын ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Сиздечи кечинде канчада жатасыз, эмне кыласыз? Кандай адаттарыңыз бар? Турасызбы, турбайсызбы? Мына ушул тууралуу бизге сөзсүз жазып коюңуз ылдый жакка комментарийге. Андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Ал сандарга дагы оюңузду жазыңыз. Канчада турасыз, канчада жатасыз? Уйку жагында көйгөй барбы, жокпу? Жардам керекпи, керек эмеспи? Ал тууралуу дагы жазып коюңуз. Жана сөзсүз түрдө Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталганды унутпаңыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Достор, сиздер менен коштошом. 10 мүнөттүк убакыт соңуна чыгып калды. Ал бу дегенчек деле. Канча саат уктайсыз жана канчада жатасыз? Жазып койгонду унутпаңыз. Келиңиздер, бүгүндөн баштап биз уйку графигине өзгөрүүлөрдү киргизели. Жана организм бизге сөзсүз түрдө рахматын айтсын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.